Еділ Жолдыбаевич, сіздің тармақтың жогорку кеңештин аткаргандарын ирээттүү жана ырааттуу аткарганына кичине күмөн санап атам да. Жогорку кеңештин бийик тоолуу райондордун айылдары боюнча тизмесин качан алып келесиз? 2 жыл болду. Урматтуу Балбазарлыкович, бул боюнча азыр Эмгек министрлиги толугу менен ишти бүттү. Азыр министрликтердин арасында согласованияда жүрүп атат. Буюрса, ушул сессия бүттөргө чейин апрель айында киргизгенге аракет кылабыз. Ошону тездетип берсеңиз жакшы болот эле, күтүп атабыз. Бактергеш Сокеевке мен берейинчи, суроо берейинчи. Мага көчө күнү Кызыл Суу айылдык кеңештин төрайымы чалыптыр. 1 гектар жерге 500 сомдон акчаны көбөйтүп суга алып атат. Кандай кылабыз ушуну деп бир жооп. Урматтуу депутаттар, мен сиздер ушул боюнча айтып коеюн, тариф боюнча. Сиздер өзүңүз жакшы билесиздер, мурда ички каналдарды барды АВП тейлөөчү. Бирок АВП акчасын топтоп албай, же акчасы топтосо дагы ушу ички каналдарды караган жок, тазалаган жок. Ошон биздин токтом негизинде биздин саясатыбыз мындай болду. Эгерде кайсы биздин баланста турбаган болсо, анда айыл өкмөт ошол каналдарды, арыктарды өзүнүн балансына алып, ошол каналдан фермерлер менен АВПнын тарифи менен былтыры кандай тариф болсо, ошол тариф менен эле коет. 500 сом деген бул бир поливдин 500 сому. Бирок норма поливы менен ал жерде регуляция кылат. Бул мындай 1 гектар 500 сом бир полив деп коет да. Бирок регуляция кылат аны. Мурдагы АВП койгон тарифтен ашпайт. Мына мен сиздерге так айтып коеюн ушуну. Ашпайт. Эгерде ким кай жерде ашса, анда бизге айтсын дагы, биз ушу оосту же алганда кымбат бюджетти биз бекитип беребиз. Өткөндө да сүйлөшкөнбүз. Мал союучу жайлар жана бойнялар боюнча. 12 жылдык азыр экинчи окууда мыйзам өтүп кетти. Сиз айттыңыз, өкмөт положениясында жана бойня болгон жерлерде гана уруксаат беребиз. 12 жылдык ирет боюнча менимче сиз жакшы түшүнүп бере албайсыз. Биз экөө сүйлөштүк, ушу бойня болгон жерлерде, ушу жерде биз уруксаат беребиз. Дүйнө жүзү өзүн эгерде өнүккөн мамлекеттер жеке өткөн билесиз. Мындай алыс болуп калса, анда биз жобо менен ал жерде биз убактылуу уруксаттар берип турабыз, жобонун негизинде. Бирок келечекте ошол алыскы региондордо убойный цехтер болуш керек деп талап коебуз. Бирок биз Балбазарлыкович, өзү негизи элдин ден соолугу биз карап атабыз. Сиз туура айттыңыз. Ошол кайсы жерде алысыраак болуп калса, анда биз положение аркылуу мындай убактылуу иш алып кетебиз. Ооба, келечекте ар бир айыл өкмөттө Кудай буюрса жана цехтерди ачып алсак, анан ошол ишти акырын этап киргизип алсак. Анан сөз берем сизге. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, 12 жылдык билим берүү боюнча өкмөт өзүнүн оюн пикирин айтты. Камчы Кыдышаев да айтты, өкмөт да айтты, аягында чоң чогулуш да болду. Эми муну специалисттер бир карап чыкса, 12 жылдык окуу боюнча биз акыры паетаптын акырынан барып ошол өтүшүбүз керек. Урматтуу министр айым, сиз алга жыла бериңиз. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? Жооп берип койсом болобу? Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Бул жерде бирде чет өлкөнүн катышуусу жана тапшырмасы жок. Бул Кыргыз Республикасынын. Микрофонго жакыныраак айтсаңыз. Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө бир дагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу жок. Эксперт катары дагы, каржылык катары дагы. Бул биринчи улуттук жаңы муундагы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз жана бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талабы. Рахмат. Сиздер эми муну жөн эле кабыл алган жоксуздар да, изилдеп, кеңешип, бардыктардын пикирин угуп, тияк жактында, бияк жактында пикирин угуп атасыз да. Ошон үчүн алдыга жыла бериңиз. Татаал жана оор шарттар. Бирок алдыга акырындан жылышыбыз керек. Мен сиздин бул жагыңыздан колуман келишинче жардам бергенге даярмын. Рахмат.